Туугандар, биз кийинки муктаж үй-бүлөгө келдик. Сиздер менен кыскача маалымат берип коеюн дедик. Бисмилла. Азыр бул жака канча үй-бүлөдө, канча кишисиз үйдө? 4төө, апаңыз менен 4төө. Мына жумуртка алып келдик жака. Бул Мико фирмасынан берилди жумуртка. Андан кийин өткөндө дагы бир байке 50 үй-бүлөгө каражат берген, ошолорду таркатып атабыз. Мисалы үчүн бул жака конфет алдык балдарына. Конфет алдык. Бул жактан 4 килограмм un алдык. 4 килограмм un. 1 килограмм рожки, 1 килограмм рожки. 2 литр май, 2 литр май. 3 килограмм рожки, 1 килограмм кислот. Анан кийин гушонка, томат, чай, анан кийин 1 килограмм гүрүч, 1 килограмм горох, анан 1 килограмм шекер алдык да. Анан ушулардын баары болжол менен бир 1000 сомдун тегерегинде болду да. Анан сизден сурайын деп аткам да, ушул азык-түлүктөр сизге болжол менен канча убакытка жетет? 3 айдан ашат. Мына 3 айга жетеби мына? Мен өзүм алып келип эметчимин да, 1000 сомдук болот. 3 айдан ашчу. Туугандар, урматтуу ага-инилер, эже карындаштар, мына биз алып келген продуктылар, азык-түлүктөр сиздер берген садакалар кээ бир үй-бүлөлөргө 3 айга жетет экен да. Мен кээ бир үй-бүлөлөрдө байкап атам, аларга 1 айга жетет экен, кээ бирлерине 2 жумага жетет экен да. Эми азыркы мына үй-бүлөгө, бул эженин үй-бүлөсүнө мына азык-түлүк 3 айга жетет экен. Бул апаңыз менен жашайт, анан дагы кыздарыңыз, балдарыңыз канча? Кыздарым менен жашайм. Бири 6да, бири Общий канча болуп калат? Жалпы. Жалпы эме жашаганыбыз 4 семья. 4 киши экен да. Ушул 3 айга жетет экен, туугандар. 1000 сом кетет, 1000 сом. Сиздердин ушул берген 1000 сомдук садакаңыз кээ бир үй-бүлөлөрдүн 3 айлык азык-түлүктөрүнө 1 айлык азык-түлүгүнө жетет да. Рахмат сиздерге, Аллах таалам кабыл кылсын садакаңызды. Берекесин берсин. Hareket kılayın, monday.